Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын бардык кароол пунктунда планшеттик компьютердик текшерүү орнотулду. Бул тууралуу аталган бөлүмдөн басма сөз кызматынан билдиришти. 2020-жылдан тартып бардык стационардык кароол пунктунда планшеттик компьютердик механизмдин жардамы менен жасалма мамлекеттик номерлерди, уурдалган унааларды, ошондой эле айып төлөбөй жүргөндөрдү, издөөдө жүргөн унааларды аныктоого болот. Мисалы 5 же андан көп айып пул төлөбөгөн айдоочуга айып пул тууралуу маалымат берилген же берилбегенин планшеттик механизмдин жардамы менен билсе болот. Эгер айдоочуга айып пул тууралуу маалымдалган болсо, инспектор унааны 31-берине эреже бузуу айып аянтчасына кетирет. Бул долбоор жаңы ишке киргенине байланыштуу инспекторлор учурда айдоочуларга өз убагында айып пул төлөп туруу тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө деп жазылат маалыматта. Кыргыз-Кытай чек арасы 24-январдан 30-январга чейин убактылуу жабылат. Мамлекеттик чек ара кызматынан демилге Кытай тараптан көтөрүлгөнүн билдиришти. Кытай Эл Республикасы жаз майрамына карата Тору-Га Арч жана Эркештам мунаа жолунун өткөрүү пункттарын 1 аптага убактылуу жабат. 31-январдан баштап өткөрүү бекеттери кадимки тартипте иштеп баштайт деп жазылат маалыматта. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы Бишкекте порнографиялык вебкам студияны аныктады деп жазат Оппа KG. Маалыматты мекеменин басма сөз кызматы тастыктады. Маалым болгондой, онлайн режимде тейлөө көрсөткөн студия 2 особнякта иш жүргүзүп келген. Бирөөсүндө компьютерлер жана 20 бала болсо, экинчисинде вебкам модель кыздар жана 1 жигит болгон. Саясатчы Адахан Мадумаров Малайзияга элчи болуп жаңы дайындалган саясатчы Азимбек Бекназаровдун анын дарегине буга чейинки айтылган билдирүүлөрүнө жооп кайтарды. Мен маалымат жыйында Бекназаров деген фамилияны атаганда жокмун. Эмне үчүн өзүнө алып жатат? Кыргызда керемет сөз бар. Сөз ээсин табат деген. Мына бүгүн менмин деп чычаңдап чыга калды. Кызматка барсаң, менсиз эле бара бербейсиңби? Мага асылбачы айланайын, деди Мадумаров. Саясатчы Азимбек Бекназаров кыргыз жерлеринин коңшуларга өтүп кетишине Адахан Мадумаровду күнөөсү бар деп эсептерин айтып, Мадумаровдун дарегине бир сындарды айткан эле. Кечээ 16-январда белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекова Италияда өткөн Матео Пеликон эл аралык турниринде алтын медаль утту. Спортчунун бардык кармаштары Бириккен күрөш уюмунун YouTube каналына жүктөлдү. Тыныбекова килемде 62 кг салмакта күч сынашып келет. Ал эл аралык мелдеште жалпысынан 4 беттеш өткөргөн. Биринчи кармашта кытайлык каршылашы Жилонгту убакыт бүтөрүнө 10 секунд калганда жеңип алган. Беттеш 6-6 эсеби менен жыйынтыкталып, бирок акыркы ыкманы Тыныбекова жасагандыктан жеңиш ага ыйгарылды. Чейрек финалда Айсулуу 2019-жылы өспүрүмдөр арасында дүйнөнүн вице-чемпиону болгон америкалык Мейси Элен Килти менен кескелип 10-0 эсебинде жеңишке жеткен. Ал эми финалга чыгыш үчүн кыргызстандык спортчу дагы бир акышлык балбан Кайло Колин Миракл менен күч сынашты. Кармаш биринчи бөлүктө эле аяктады, себеби Айсулуу каршылашынын далысын жерге тийгизип жеңип алган. Финалда Тыныбековага техникалык жеңиш ыйгарылды. Тагыраагы ал кармаштын биринчи бөлүгүндө россиялык Любовь Овчарованы 7-2 упай эсебинде жеңген. Күрөштө 3 мүнөттөн 2 ирет кармашууга убакыт берилет. Тынык учурунда россиялык балбан өзүн жаман сезгендиктен дарыгерлер карап чыгышып, мелдешти улантууга болбой турганын билдиришти. Мындан улам жеңиш кыргызстандык спортчуга берилди. 16-январда Сокулук районунун Дача суу айылындагы авиа кырсыкка 3 жыл болду. 2017-жылы 16-январда таңга жук туркиялык жүк ташуучу Боинг учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулап 39 кишинин өмүрүн алган. Коомчулукта учак кырсыгы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда толук иликтенбей калган деген пикирлер айтылып келет. Учак кырсыгынын 3 жылдыгына байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков апатта жакындарын жоготкон балдар менен жолукту. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жээнбеков тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тарабынан алардын ар кандай социалдык тиричилик маселелерин чечүүгө дайыма көңүл буруларын билдирди. 2017-жылы 16-январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында баратып, Манас аба бекетинин жанындагы Дача суу конушуна таңгамал кулаган учак 39 кишинин, анын ичинде балдардын өмүрүн алган. Наут болгондордун 35-и жергиликтүү тургун, 4-өө экипаж мүчөсү болгон. Мындан тышкары ондогон турак жай кыйраган. Окуяны 3 жыл мурда өкмөттүк мекемелерде депутаттык комиссияда иликтеген. Ага карабастан коомчулук
ошондуктан кырсыктын себеби андагы жүктүн ээси адамдардын куткаруу учурундагы аракеттер боюнча күмөндүү суроолор жоопсуз бойдон калып келет. Учактагы жүктүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы да көптөгөн суроолорду жараткан. Учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону расмий айтылган. Кырсыктан абыт болгондорду эскерип, Куран окутканы келген жаран күнөөлүүлөр аныкталбаганына кейди. Ал Азаттыкка маек берип, бирок атын атагысы келген жок. Мен ушул окуяны көргөн кишимин. Бийликтер ошонун жүктүн ээсин таппагандарына жүрөгүм ооруйт. Муну табыш үчүн кошумча мээнин, кошумча дипломдун кереги деле жок. Ал күнөөлүү адамдар тирүү. Мына 40 адам өлдү. Бул келечек муун үчүн сабак болуш керек. Мындай окуяны жашырбай ээсин табыш керек. Жакында Иран бир учакты атып салганын мойнуна алып, ошолордун жазасын катуу беребиз деп жатат. Бизде болсо жашырып коюшат. Бул жерде 40 адам өлүп атса, Атамбаев басып да келбей койгон. 2017-жылы учак кырсыгынан кийин Транспорт прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 280-беренесинин темир жол, аба же суу транспортунун кыймылынын жана аны пайдалануунун коопсуздук эрежелерин бузуу 3-бөлүгү боюнча иш козгоп, кийин ал токтотулган. Былтыр апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов депутат Бактыбек Райымкуловдун суроосуна жооп берип жатып, иш кайра жандандырылып, тергеле баштаганын парламентте кабарлаган. 2019-жылдын 14-январында Ички иштер министринин токтому жокко чыгарылып, сотко чейинки өндүрүш иши болуп жатат. Boeing 747 учагы Гонконг Стамбул боюнча багыт алып, Манас эл аралык аэропортунан май куюу максатында кайрылып келген. Кырсык ошондо болуп жатат. Бүгүнкү күндө иш жандандырылып, Ички иштер министрлиги тергөө иштерин жүргүзүп жатат, деген Жамшетов. Дача суу конушуна кулаган учактан уюлдук телефондорду алып алышкан деп, былтыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине да кылмыш иши козголгон. Бирок укук коргоо органдары 39 адамдын өмүрүн алган кырсыкты иликтөө кандай жүрүп жатканы тууралуу андан бери маалымат тарата элек. Башкы прокуратура тергөөнү Ички иштер министрлиги жүргүзүп жатканын, анын ичинде сотко өткөн эпизоддор бар экенин айтып, кенен маалыматты Ички иштер министрлиги бере турганын маалымдады. Ал эми Ички иштер министрлиги бул иштер тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп бере элек. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов бул кырсыктын тегерегиндеги күмөндүү суроолорго чекит коюлушу керек деп эсептейт. Дача суунун иши толук аягына чыга элек, тергөө иштери бүтө элекпи, мен ал жагын билбейт экем. Бирок бул аягына чыгышы зарыл, учурунда күч менен эле жаап коюшканда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий каршылаштары жүк аткезчилик менен ташылып келаткан деп эсептешип, аны териштирилбей калышын ошол кездеги бийликтин кызыкчылыгына байлап жүрүшөт. Жарандык активист Адил Турдугулов учак кырсыгын иликтөөгө азырынча бийликтин жетиштүү убактысы болгонуна карабастан ага чекит коюла электигине токтолду. Ошол кезде бизде да учак, анын ичиндеги жүк Атамбаевка тиешелүү деген күмөн саноолор болгон. Атамбаев бийликтен кетип, азыркы президент жана бийлик менен чатакташып кетти. Атамбаевдин бул жүккө жана учакка тиешеси болсо, азыркы бийлик сөзсүз түрдө ошол компроматты чыгарууга жана далилдүү фактыларды элге көрсөтүүгө өзү кызыктар болушу керек эле. Бирок андай кылбаганынын себеби Атамбаевдин ал жүккө тиешеси жок экендигин тастыктайт. Экинчиден, бийлик эмне үчүн бул жүктүн артында ким турганын айтпай жатат. Бул бажы тармагындагы аткезчиликти тейлеген адамдар азыркы бийлик менен чырмалышып, схемаларды азырда улантып келе жатканынын белгиси. Мен ушундай деп эсептейм. Дача суу кырсыгында жабыркагандарга жардам берүү максатында ачылган атайын эсепке элден да 100 миллион сомдон ашуун акча чогулганы расмий кабарланып, бирок ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү тууралуу ачык маалымат берилген эмес. Дача суу конушундагы кайгылуу окуянын 1 жылдыгында кырсыкта каза тапкандардын урматына эстелик ачылган. Акылбек мырза, 70-тен ашуун депутаттын декларациясы так эмес болуп чыгууда. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мен 2005-жылдан бери эле Кыргызстанда турмушка ашыра албай келатам. Бүт кыргызстандыктар декларациясын тапшырышы керек. Ошондо кимдин эмнеси бар экени чыгып калат. Ушуну жасата албай келатам. Такай жалгыз болуп калам. Өкмөткө барганда жалгыз болуп калам. Парламентке келсем кайра жалгыз болуп калам. Быйыл дагы 2022-жылга жылдырып жатышат. Мен экономикасын бири-бирине салыштырбайм, бирок салык боюнча Кыргызстандын потенциалы Армениядан кем эмес. Ал жакта 3 миллион киши жашайт. 3 миллиард доллар салык төлөйт. Грузияда 4 миллион киши бар, бирок алар 6 миллиард доллар салык жоготуп жатпайбы? Аймагы биздикинен аз, кумтөр деген жок, алтын казып жаткан Кытайдын чоң компаниялары, гидроэнергетикалык потенциалы жок аякта. Бизде 1 миллион 200 миң машина бар, бирок ошондон салык төлөнбөй жатат. Салык төлөбү коррупциянын эң чоң булактарынын бири. Элге түшүндүрүш керек. Сенин декларацияңда көрсөтүлгөн үй бир жолу салык төлөсөң сеники дешибиз керек. Ошону кайненеси болсо кайненеси, кайнежеси болсо кайнежеси түшүнүүгө тийиш. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча ошондой. Менчик сеники болсо, сен ага салык төлөп жүргөн болсоң, ал сеники. Мүлкү барлар ушундан чоочулап атышат. Мени жакшы көрбөй, көрүнгөн сөзү таратып аткандар да ушундан. Эгер ушул механизм кирип калса, анда баарыбыздыкы көрүнүп калат турбайбы депчи. Декларация жалгыз эле депутаттардык менен чектелбеши керек. Мен азыр дагы бир мыйзам жазып жатам. Бул парламентте жетишип каламбы, жетишпейби билбейм. Сот, депутат, өкмөт мүчөсү болом дегендер айтор, бюджеттен акча алып жаткан 300 миң киши биринчи кезекте саясий чоң кызматта жүргөндөр өзүнүн үй бүлөсүн, бир туугандарын, кайын
журтунун баарынын мүлкүн көрсөтсүн деген норманы киргизишибиз керек. Мүлкүн көргөзгөндөн кийин аларга конфискация болбоосу зарыл. Бир туугандарынын кайын журтунун ага эмне тиешеси бар? Бул Алмазбек Шаршеновичтин кылганы да. Нариман Тулеевдин өч алыш үчүн өлүп калган атасынын да квартирасын алам деп. Мен Кудайдын орун басарымын деген деңгээлге жетип калганда. Биз капитализм курабыз деп жатабыз да, байлык атадан балага гана өтөт же сатылат. Эч ким тартып ала албашы керек. Мына ошондо гана адам баласы коом өзүнүн ордуна келет. Ошондо гана адам баласы жалкоолонуп жата бербей, иштеп, балдарыма бирдеме калтырайын дейт. Декларант өзүнүн мүлкү тууралуу атайлап туура эмес маалымат берсе, мүлкүн жашырса, андайларга сиздин оюңузча кандай чара көрүлүшү керек? Административдик кодексте туура эмес толтурулса, айыптар каралат. Бирок Дүйшөн Зилалиевдин мисалында ал күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, али сот өкүм чыгара элек. Биринчи жолу мыйзамсыз паю деген берене иштей баштады. Ушуну эч ким унутпого тийиш. Эгерде сен өзүңдүн мүлкүңдүн булагын көрсөтүп бере албасаң, анда чатак. Мына, акыркы эле 6 жылдын ичинде менин келинчегим 680 миллион сом салык төлөдү. Ар бир киши салык төлөгөндөн тышкары мүлкү каяктан, кандай жолдор менен табылганын далилдеп бере алышы керек. Анда салык кызматы декларациялар тууралуу толтурганын текшерүү менен эле чектелбей, байлык каяктан алынганын да иликтеши керек турбайбы? Ооба, депутаттын декларациясы так эмес болсо, бир ызычуу түшүп алып эле токтоп калып жатышпайбы? Биз аягына чейин барышыбыз керек. Бүт элге түшүндүрүп айтышыбыз кажет. Болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүңдү декларацияга көрсөт. Мындан кийин ошол декларацияга жараша салыгыңды төлөй бер. Эгер декларацияда көрсөтүлбөсө, салык төлөнбөсө, андай мүлкүңдү албайбыз деген механизм иштеши керек. Мындан аркасында мен билгенден Алмазбек Атамбаев экөөңүздөр партиялаш, жакшы мамилелеш болуп жүрдүңүздөр. Анан эмне болуп параңарды карамышы каралап кетти. Биздин жолдорубуз 2012-жылы мен каржы министри болгондо айрылды. Мен бюджет боюнча комитеттин төрагасы болуп турганда эле эмоция менен тияка акча бер, бияка акча бер дегендин баарын токтоттук. Эки каржы министри отставкага кетти. Себеби бүт мыйзам боюнча жасаш керек эле да. Бүгүнкү күнгө чейин 2010-жылдын бюджети боюнча отчет парламент тарабынан бекитилет. Анткени аякта Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү, Россиядан бюджетке алынган $150 миллион грант сыяктуу чоң суроолор тургандыктан бюджеттик комитеттин төрагасы катары ушул суроолорго жооп бергиле деп туруп алдым. Анан Алмазбек Шаршенович мени чакырып, "Акбай, билем мыйзам чыгарган боюнча башың иштейт, бирок аткаруу бийлигинде мага жардам бербейсиңби? 2005-жылда бирге революция жасап, 3 жылда бюджетти 3 эсе көтөрдүң эле, азыр да көтөр. Аяка эч кимди кол салдырба. Азыр Бабановго сөз берип койдум эле, ал премьер болсун. Кийинкисинде болсо же премьер же администрация башчысы кылып алып кетейин" деди. Кудай турат, бул анын өзүнүн сөзү. Макул дедим. Каржы министрлигине барып, баарын ордуна келтире баштадым. Дефицит кыскарып, бюджет көтөрүлө баштады. Ошол убактагыны карап көрсөңүз, 1,6 миллион декалитр арактан акциз чогулта баштадым. Азыркы күнү 440 миңден чогултуп атышат. 800 миң тонна бензинден акциз чогултканбыз. Биринчи түшүнбөстүк Ак Кеме мейманканасына байланыштуу болду. Ал киши $12 миллион түрктөргө которуш керек деди. Мен которолу, бирок 3 ай өтөт го десем, эмнеге дейт. Мен өкмөттүн отурумуна алып келишим керек. Өкмөт бекиткен соң парламенттен 3 жолку окуудан өтүп, анан президент кол коюш керек. Биринчиден ал жак аябай чыр-чатак, экинчиден түзөнтүс которуунун жолу да. Механизми ушул. Каржы министри башка жол менен бир тыйын да которо албайт десем, мен айткандан кийин которо бербейсиңби? Көрөм сени, ошол жакта бир кызыкчылыгың бар го деп тамашаламаш болуп койду. Бирок экөөбүздүн мамилебиз суу түштү. Экөөбүздүн ортобузга ажырым салган экинчи нерсе бул датка. Анан датка кемин болду. Мен Кытайдан 20 жылга албайлы деп аябай каршы туруп алдым. Өмүрбек Бабановду да, Аскар Шадиевди да укпай койдум. Чыр-чатакты чыгарып бердим. Ошондо да чакырып алып, сен жөн бүтүрбөйсүңбү дегенде мен өз аргументтеримди келтирип, азыркы конституция боюнча сизге жазалабайм деп 20 жылга 2% менен ТОсу долбоору жок алганга болбойт деп 3 барак жазып премьерге бергем. Ал каржы министринин милдети да. Ошондо катуураак кетип калдык. Бабанов отставкага кеткенде мени да кетирбейди. 2017-жылы болсо тегерегиндегилер бирдеме кылды окшойт. Ал кезде тегерегиндеги жигиттер көздөрүнө эчтеке илбей чалчаңдап калышкан. Ошондон кийин мамилеңер такыр үзүлдү. Каржы министрлигинен кеткен менен адам катары мамиледе болуп жүрдүк. Жылына 1-2 жолу чакырып, мен барып экономика боюнча сүйлөшүп калабыз. Бир жолу айыл чарба министри кылам деди. Бирок тилекке каршы биз фракция айыл чарба министринин кызматын сатып ийиптир. Аны билип калып, ал кишини саткын деп жүрдү. Фамилиясын айтпай эле коеюн. Айыл чарба министрин бир да жолу кабыл албай койду. Ошентип эле жүрдүк. Анан 2017-жылдары кетем деп калдыбы же кочкорлук болуп менин иним өзү баштадыбы, кочкордон жолду тазалап коеюн дедиби, ким билет. Экөөң тең кочкорлук болсоң, тигинин веси бар деп, тиги киши айткан деп бирөө айтат. Хача мен андайга көп ишенбейм. Тегерегиндегилер кем акылдарын анча-мынча жугуртуп отуруп, жайлайлы дебиштиби, иши кылып, КСДП түзүлгөндөн аягына чейин келаткан эки эле киши калганбызда, анан мени 2017-жылы жанагындай тузакка илүүгө ашыкты.
Алмазбек Шаршенович президенттиктен кеткенден кийин кээ бир кишилерди чакырып кечирим сураганын уккан жайыбыз бар. Сизди чакырган жокпу? 1-2 кишиден айттырыптыр. Мен Алмаз Шаршенович билет. Өзү баштаган жумуштарды бүтүрө элек. Эгер ошол жумуштарды бүтүрсө, мен ал киши менен жолугам деп койдум. Мындан ары сый эле бололу дедим. Анан экс-президенттин статусун карап жатканда кийин саясатка аралашпайт деген норманы киргизгенде, ал итти ошондой эле жайласам болмок экен деп катуу бир жинин келип жүрүптүр. Мен мыйзам менен аларды чектеп койдум да, ойлоп көрсөңүз, азыр АКШта канча тирүү президент жүрөт. Ар бир эле телтеңдей берсе эмне менен бүтөт? Америка ошондой нерсени өзүнө позволять эте албайт. Анан эмне үчүн кыргыз позволять этиши керек? Саясат боюнча Атамбаевга бааны эл өзү берсин, бирок экономиканы талкалады. Колунан келишинче талкалады. Бир айдоочусун салык кызматына жиберип, эң чоң акча каяктан түшөрүн түшүнүп алды го деген ой кетип атат мага. Эң чоң акча арактан, анан бензинден түшөт. Кумтөр сыяктуу чоң компаниялар салыгын төлөйт, аларды коркутуп үркүтүп ала албайсың. Бирок аксизди чоң туруктуу топ түзүп алып жайласаң болот да. Бензин кескин түрдө түшө баштады. То есть ал өзүнүн ишенген кишисин жиберип туруп көрдү ичинен. Кимдер алып келип жатканын көрдү дагы вперед деп койду. Болбосо 600 000 тонна бензинди чөнтөк менен же болбосо машина менен алып келбейт да. 60 000 тонна деген бул 6 000 КАМАЗ. 6 000 КАМАЗ турса баарыбыз эле көрөбүз да. Бул 600 000 тонна болуп жатат. Бул эшелон менен келди. Президенттин тегерек четиндегилердин, укук коргоо органдарынын баары ошол жерден аябай чоң пайдаларды көрүштү. Өзүнүн эң жакын кишилерин алып барбадыбы? Үй бүлөсүн алып барган жок, бирок жакын кишилеринин баарын алып барды да. Эң чоң акча түшө турган жер 2-3 эсе түшүп кетти. Арактыкы да ошондой болду. Жалпысынан экономикабызды жарыга алып келип такап салды. 2034-жылга чейин болгон акчаларыбыздын баарын азыр андан көрө бири-бирибизди чукулабай, карызды кантип төлөйбүз, ошону ойлонушубуз керек. Акылдуу жүрүштөрдү жасоо зарыл. Эптеп эле күн өтсө деген абдан туура эмес. Мени кейиткен ошол болуп атат. 14 тоннадан алтын өндүрүп атпайбызбы? 1-2 колубуздан келсе 10 тоннага чейин сатып алыш керек. Илгерки биздин ата-бабалардын ууру башчыларынын үйүндө тайдын туягындай болгон алтындан 5-6 болчу экен. Кун доолап келгенде жакадан алып, такыр болбой калганда ошону берип алып калышчу экен да, өзүнүн элин жеринчи. Ошол сыяктуу алтын валюталык резерв улуттук банкта эле эмес, өкмөттүн өзүндө, анан ар бир үй бүлөдө болушу керек. Мен ошол механизмдерди айтып жатам, бирок тилекке каршы азырынча менин үнүм жетпей жатат окшойт. Жумаат Тектирчиев, Булак Азия Ньюс.